Көп жылдардан бери журналисттик кесипти аркалап, Жетиген журналын жетектеп келген Абдиламит Жумашев өзү билим алган 1-май орто мектебине 8 дана компьютер тапшырды. Чегарда жайгашкан Чечме айылындагы 1-май орто мектебинде буга чейин 4 гана компьютер болгон. Алдагы эскилиги жетип, окуучулардын толук кандуу билим алуусуна кедергисин тийгизген. Эми бул мектепке 8 жаңы компьютер келди. Окуучулар мындан ары информатика сабагынан дагы да тереңирээк билим алууга мүмкүнчүлүк түзүлдү дешет. Бизге компьютерлердин келгени өтө жакшы болду. Компьютерден биз негизинен биринчиден ОЕРТге даярдангыбыз келет. Чакан мектептин компьютер менен камсыздалышы билим берүүгө таасири чоң. Бирок Союз мезгилинде ашар ыкмасында курулган билим уясы жыл өткөн сайын эскилиги жетип, бөлмөлөрдөн сыз чыгып жатат. Эски мектеп болгондуктан сыз болуп, ушул көктөп дегендей ушундай кемчиликтер бар. Ошо боюнча аракеттер бул өкмөт тарабынан болуп атат. Буга чейинки акыбалына караганда бир топ өзгөрүш бар.